Жаңы кабыл алынган Конституция боюнча Жогорку кеңештин ролу кандай өзгөрдү? Жогорку кеңештин депутаттарынын саны 120дан 90го кыскарды. Депутат болуп шайлануу укугу мурун 21 жаштан берилсе, эми 25 жаштан берилет. Жаңы Конституцияда парламенттик оппозиция деген түшүнүк алынып салынды. Мурунку баш мыйзам боюнча эл өкүлдөрү премьер-министр, биринчи вице-премьер-министр кызмат ордуна депутаттык мандатын сактоо менен дайындалчу. Азыр мындай норма жок. Ошондой эле депутаттын иштөө мөөнөтү аяктамайынча аны артка чакыртып алууга болбой тургандыгы жөнүндөгү норма дагы алынып салынды. Мурунку Конституция боюнча депутаттарга бир сессия ичинде 30 күнгө чейин себепсиз калууга уруксат берилген. Азыр бул 10 күнгө чейин кыскартылды. Жогорку кеңештен референдум жарыялоо укугу алынып, ал президентке берилген. Мурун өкмөттүн түзүмүн, курамын аныктап, анын иш программасын бекитсе, азыр министрлер кабинетинин төрагасын, анын орун басарларын жана мүчөлөрүн дайындоого макулдугун гана берет. Алардын баарын президент дайындайт. Өкмөткө ишеним көрсөтпө, премьер-министрдин жылдык отчетун угуу укуктары алынып салынган. Бул жагынан алганда Жогорку кеңештин ыйгарым укуктары кыскартылган. Эми Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын чек ара, аймактык административдик түзүлүш боюнча маселелерин караганы менен чечим чыгара албайт. Президент жана министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан кечиктирилгис деп аныкталган мыйзам долбоорлору кезексиз тартипте каралат. Демек, президент же өкмөт башчы кайсы бир мыйзамды карап бергиле десе, Жогорку кеңеш дароо карап бериши керек. Президенттин сунушу менен Конституциялык жана Жогорку соттун судьялары, төрагалары шайланат жана президенттин сунушу менен кызматтан бошотулат. Башкы прокурор да дал ушундай тартипте кызматка коюлат жана бошотулат. Мыйзам чыгаруу демилгесин эми Жогорку кеңеш гана эмес, 10 000 шайлоочу, президент, министрлер кабинетинин төрагасы, башкы прокурор, Жогорку сот жана элдик курултай дагы көтөрө алат. Мындай чаржайыттык сапатсыз мыйзамдарды кабыл алуу коркунучуна, мыйзамдык башаламандыкка алып келиши мүмкүн экендигин юристтер белгилешет. Мурунку Конституция боюнча мыйзамдар жыйынга катышып жаткан депутаттардын саны 50дөн кем эмес болгондо гана көпчүлүктүн добушу менен кабыл алынчу. Азыркы Конституцияга ылайык депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен мыйзам кабыл алууга болот. Мурда кабыл алынган мыйзамга белгиленген мөөнөттө президент кол койбосо, анда Жогорку кеңештин төрагасы 10 күндөн кечиктирилбеген убакта кол коюуга укугу бар болчу. Азыр Жогорку кеңештен мындай укук алынып салынган. Жогоруда айтылгандардын негизинде Жогорку кеңештин ыйгарым укуктары бир топ алсырады деген тыянак чыгарууга болот.